Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2021 жылдын 8 февралында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кезектеги шайлоону 2021 жылдын 11 апрелине дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Кыргызстандын жарандары 28 шаардык кеңештин жана 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлайт. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 февралда тизме веб-порталында шайлоочулардын алдын ала тизмесин жарыялаган. Ал эми 20 февралда тизме ар бир шайлоо участкасына илинген. Шайлоочулар 27 мартка чейин шайлоо участкасындагы шайлоочулардын тизмесинен 119 номерине телефон чалып, же өзүнүн пин-кодун жөнөтүп, же болбосо тизме порталынан өздөрүн текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Мындан тышкары 1-20 март күндөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын мобилдик автобустары Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Япония өкмөтүнүн колдоосунда 130 шаарды жана айылдык аймактарды кыдырды. Алар жарандарга биометрикалык маалыматтарды тапшырууга, паспортты алмаштырууга, документ берүүгө же алдыда турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын тизмесине кошулуу үчүн каттоосун өзгөртүүгө жардам беришти. Андан тышкары жарандар алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча жергиликтүү кеңештердин функциясы жана компетенциясы, жергиликтүү кеңештердин 30% мандатын аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндө толук маалымат алышты. Ошондой эле 10 миңден ашык маалымат баракчаларын таратуу жана 10дон ашык маалыматтык ролик аркылуу өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен текшерүү тартибин билишти. Жүргүзүлгөн маалыматтык өнөктүктүн жыйынтыгында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катыша турган шайлоочулардын бир отоло тизмеси 13645 шайлоочуга көбөйдү. Шайлоого жалпысынан 3.318.130 шайлоочу катыша алат. 28 шаардык кеңешке 59 партия 11782 талапкер көрсөттү. Алар бардыгы 796 мандат үчүн ат салышат. Ошентип орточо бир мандатка 14 талапкер туура келүүдө. Ал эми 420 айылдык кеңештеги 7560 мандат үчүн 18772 талапкер күч сынашат. Ошентип бир орун үчүн 2ден ашык киши атаандашат. Борбордук шайлоо комиссиясы 600дөн ашык талапкерге жана саясий партиялардын өкүлдөрүнө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу маселелери боюнча окутуу өнөктүгүн жүргүздү. Анда катышуучулар талапкерлерди каттоо тартиби жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү, шайлоо фонддорун түзүү, шайлоо талаштарын чечүү жөнүндө маалымат алышты. Талапкерлер жөнүндө бардык маалымат талапкер атайын веб-порталына, ошондой эле шайлоочу аң сезимдүү тандоо жасай алышы үчүн ар бир участкага жайгаштырылган. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого тийиштүү деңгээлде даярдануу жана өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов башында турган шайлоо комиссияларына көмөктөшүү боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Мындай штабтар уюштуруучулук, материалдык техникалык чараларды жана мыйзамдуулукту, коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздоо үчүн ар бир облуста, райондо жана шаарда уюштурулган. Шайлоонун жүрүшүндө мыйзамдуулукту жана шайлоо процессинин субъектилеринин укуктарынын бирдей сакталышын камсыздоо максатында аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын дээрлик 32 миң мүчөсүнө, ошондой эле шайлоону уюштурууга жооптуу мүчөлөр үчүн жана шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо жана автоматтык эсептөө урналарынын дээрлик 10 миң оператору үчүн окуу өткөрүлдү. Андан тышкары шайлоо күнү келип чыгуучу техникалык көйгөйлөрдү ыкчам жөнгө салуучу техникалык колдоо тобунун 600 кызматкери окутулду. Ар бир региондо шайлоодо мыйзамдуулукту, коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздаган укук коргоо органдарынын жетекчилик курамына окутуулар өткөрүлдү. Алар дагы өз кезегинде жалпы өздүк курамга окутуу өткөрүштү. Буга чейин бир нече шайлоо өнөктүгүндө укук коргоо органдарына өз иш аракеттерин натыйжалуу координациялоого жана укук бузууларга убагында көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берген ыкчам чара көрүүчү координациялык топтор ийгиликтүү иштеп келет.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого даярдык көрүүдө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзгөчө көңүл бурду. Шайлоо процессинин жеткиликтүүлүгүн камсыздоого, күч аракеттерди үзгүлтүксүз улантты. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды БШКнын 1255 номери боюнча акысыз түз байланышынын операторлугуна тартуу, Брайль ариби боюнча маалыматтык жана үгүт материалдарын бастыруу, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждык карталарын жаңылоо. 2017 жылдан тартып шайлоо участкаларынын 85% жабдылган пандустарды жакшыртуу салт болуп калды. Жергиликтүү шайлоого даярдыктын жүрүшүндө жаштардын шайлоого катышуусун жакшыртуу боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлдү. Айтсак, 30 мартта жалпы өлкө боюнча 26 колледждин дээрлик 3000 студенти добуш берүүнүн жүрүшүндө роль аткарууга катышты жана өздөрүн шайлоочу катары сынап көрүштү. Ал эми 20-27 март күндөрү Жалал Абад, Нарын жана Ош облустарынын 300дөй мектеп окуучусу шайлоо процессин жакшыртуу маселелери боюнча талкуу жүргүзүштү. Айылдык кеңештердеги 30% мандатты аялдар үчүн резервке калтыруу ушул шайлоодогу жаңылык болуп саналат. Бул реформаны өлкөнүн жогорку жетекчилиги дагы колдоого алат. Айылдык кеңештердеги орундардын 30%-ын аялдар үчүн калтыруу Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендиктердин бири. Аялдар үчүн айылдык кеңештерде 30% мандаттарды резервке калтырууну киргизүү бул Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендик. 27 мартта Борбордук шайлоо комиссиясы ушул реформаны колдоо үчүн тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр аллеясында Кыргыз Республикасынын президентинин, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлүнүн, 22 элчинин, эл аралык уюмдардын 35 өкүлүнүн жана жарандык активисттердин катышуусунда көчөт отургузуу акциясын уюштурган. Мындан тышкары 1100 киши катышкан жергиликтүү жамааттар менен болгон 20 маалыматтык жолугушуунун убагында ийгиликтүү депутат аялдар өздөрүнүн саясаттагы тажрыйбасы менен бөлүштү. 300 чакты талапкер аял жергиликтүү шайлоого катышуу боюнча адистештирилген окуудан өтүштү. Шайлоону өткөрүүдө жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендеринин 1300 тиби, ошондой эле референдум өткөрүү үчүн бюллетендер өз убагында бастырылды жана аймактарга жөнөтүлдү. Ар бир шайлоо участкасы 2 автоматтык эсептөөчү урна менен жабдылды. Ошондой эле техникалык бузулуу болсо, алмаштыруу үчүн резервдик урналар коюлду. Шайлоо участкаларында дезинфекциялоо жана имаратты желдетүү, социалдык аралыкты сактоо сыяктуу санитардык эпидемиологиялык бардык зарыл эрежелер сакталат. Шайлоо участкалары санитайзерлер менен жабдылган. Шайлоочулар үчүн бир жолку колдонулуучу бет каптар коюлган. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо жана автоматтык эсептөөчү урналардын операторлору медициналык бет каптар жана кол каптар менен иштейт. Ошентип, жарандардын шайлоо укугун камсыздоого, добуш берүүнү мыйзамдуулук шарттарында өткөрүүгө, шайлоочулар менен талапкерлердин шайлоо укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө бардык зарыл чаралар көрүлдү. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары үчүн добуш берип жатып, сиз өзүңүздүн шаардагы, айылдагы, жакынкы 4 жылдагы жашоо кандай уюштурулаарына добуш бересиз. Сиздин тандоо, биздин жалпы келечек.